Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети санариптештирүү маселеси боюнча башкы прокуратурада көчмө жыйын өткөрдү. Доступны службы 102, это все сообщения со службы 102 и следственная группа. Башкы прокуратуранын кызматкерлери эл өкүлдөрүнө укук коргоо органдарындагы санариптештирүү жаатындагы жетишкендиктерин көрсөтүп, анын ичинде масштабтуу автоматташтырылган маалыматтык системалар менен тааныштырышты. 100дөн ашуун процессуалдык аракетти автоматташтырылып, документтердин формалары КБР аркылуу түзүлүп, милдеттүү түрдө катталат. Сот кылмыш боюнча бардык керектүү маалыматтарды КБР системасынан алат. Тагыраагы ишкердик субъекттерди текшерүүлөрдүн, кылмыштардын, укук бузуулардын бирдиктүү реестри, электрондук документ жүгүртүү системасы, төлөм укуктук порталы иштелип чыкканын, бир катар мамлекеттик органдардын маалымат ресурстары менен кызматташуулары тууралуу баяндама жасашты. Фактически мы завершили. По этой причине завтра мы собираемся в администрацию президента, будем презентовать нашу систему, где мы полностью их систему автоматизируем. Если у вас время будет, мы здесь тоже можем показать, но оно еще не ввели. Талкууда депутаттар мамлекеттик органдар арасындагы бири-бири менен болгон документ алмашууну автоматташтырып, ишти так жана ыкчам жүргүзүү керектигин белгилешти. Антпесе акыркы кезде калк арасында укуктук маалымат жеткиликтүү болбогондуктан аз өлчөмдөгү карызына карабай, чет мамлекеттерге чыга албай жаткандарды айтып мисал келтирди. Сыртка чыгам деп, аэропорт коруп калат, же Казакстан границасында болуп калат. Ошол учурда погранслужбадан өтүп атканда флажок коюлуп калган. Анан ошол жерден көргөндө гана аяктан деп эмне кыларын билбей калат, бирок жанында төлөй турган каражат деле бар, төлөп коюп чыгып кетейин деген аракет болот, бирок ошол учурда мыйзам жол бербей келген барып соттун токтому чыкмайынча, чечими чыкпайынча ал киши пока Кыргызстандан чыга албайт деген флажок коюлуп калган да. Ал эми депутат көптөгөн жарандар туура эмес камалып жатканын, эл арасында укук коргоо органдарынын мыйзамсыз аракеттери боюнча нааразычылык бар экенин айтып жүйө келтирди. Кылмыш иштеринин жана кылмыштуулукка байланыштуу маалыматтарды чогултуп, дыкат талдоо жүргүзүүгө чакырды. Есть закон, есть УПК, там где четко предусмотрено, если ранее человек не подвергался преследованию, если он был вообще не осужден и так далее, а почему его арестовывают? Вот это непонятно. Почему жалобы, количество именно жалоб наших граждан именно за необоснованное и незаконное задержание не учитывают семейное положение, прописку и так далее, и так далее. Вот эти вот моменты вы должны, мне кажется, в ближайшее время решить, искоренить вообще, это нездоровая практика. Кесиптешинин айтканын улай, комитеттин төрайымы соттук иштердин коомчулукка жана жарандарга ачык өткөрүлүшү, ошондой эле соттун ишмердүүлүгүнүн транспаrenттүүлүгү маанилүү экенин белгиледи. Элдин сот системасына болгон ишенимдүүлүгү жогоруласа, өлкө жарандарынын укуктары жана эркиндиктери толук корголоруна ишеним артты. Кандай чечимдер чыгып атат, чтобы была открытость, как вообще наш народ просит, чтобы все судебные процессы были открыты. Ошолордун баарын бир карап чечиш керек. Талкуунун соңунда Жогорку кеңештин депутаттары прокуратура укук коргоо органдарынын санариптештирүү боюнча иштерине өз сунуштарын беришти.